Мен алгачкы кадам таштаган спортко негизи өз кичинекейимден эле кызыгам спортко. Ушул жерде баштагам алгачкы кадам таза аба, тоон боору, кой кайтарып, бул жерде мал кайтарып, өзүнчө эле бир табигатта бир өзүнчө мен ойлойм тренировка деп салган машыгуу деп ойлойм. Алгачкы кадам ушул жерде башталган, кызыгуум. Бул жака чуркап, турник ойноп дегендей. Кинолорду көрчүмүн мен, кинолорду көрүп, ошолорго кызыгып, мен да ушундай болом деген алгачкы кадам ушул айылда башталган, ушул Кызылут айылында. Ошол биринчи жолу кадам ушул жерде баштаган, ушул жерде кызыгуум ушул жерден арткан. Жаш кезимде бул единоборство, бой без правилдан түшүнүгүм болгон эмес негизи. Анан Ван көп көрчүмүн, Брус Ли экөөнү. Мен ушинтип каратец болом, карате деген түшүнүк менен жүргөм да. Анан бул жерде ошо түшүнүк менен, бул жерде агайыбыз болчу, азыр шартка байланыш жок болуп калып, өзү каратец, чорный пояс. Ошого келип, улам убакыттап, бош маалында келип, адан задание алып, үйгө барып өзүм кайталап, мен өз максатым каратец болом деген. Анан шаарга барып, институтка тапшырып, башкача үйрөнүп көргөндөн кийин ушул жолу өзүм тандап алдым, единоборство, бой без правил дечи. Ага чейин менин түшүнүгүм ошол Ван Дамдын, Брус Линин кинолорун көрүп, ошого көп басым жасап, ошолор туурап десем да болот. Ошолор менен баштагам алгачкы кадамымды. Негизи биздин тууган урукта болгон эле эмес десем да болот. Эми мен тага тарабымда бар да, өзү волейбол ойногон тагаларым бар. Анан апам өзү ошол баскетбол ойноп мектеп кезинде, университет маалында ошо тараптан жугуп калды десем болот. Анан өзүм чоң атам болгон ал мезгилде палбан адам болгон, улакчы болгон деп. Ошол көп мотивация берет эле мага. Мындай болуп жүр, андай жүр, мындай болсоң күчүң болот, тамак жесең көп күчтүү болосуң, мындай кылсаң күрөшө аласың, мындай жүр, мындай тың жүр, ыйлаба, жигит болуп жүр деп чоң атам колунда чоң калган үчүн чоң атам көп жол көрсөттү мага. Анан өзүм жагыман эми алгачкы өзүм эле деп эсептейм го. Менден башка жок, эми буюрса мындан бияка эми чыгарабыз эми кадрларды. Жеке өзүм үй бүлөм эмес, эми ушу папанын элине кызмат кылам деп жүрөм, Кызылут айылыначы. Колунан келишинче аракет кылып, балдарды үгүттөп спортко. Бир эле бой без правил эмес, олимпийский витке үгүттөйм деген ойлор, максаттар бар эми азыр. Мен түшүнүгүм ошол эми буюрса жаш муундар өсүп, мектеп бүтүп кызыккандар барса, колума барса, жол көрсөтүп аларга. Ошо олимпийский витке үгүттөйм деген оюм бар да, азыр максатым ошол. Жолдошум менен мындан 7 жыл башта курбуларым аркылуу таанышып, көз бир топко чейин сүйлөшүп жүрдүк. Сүйлөшүп, бири-бирибизди кенен түшүнүп, анан Алланын насиби менен баш кошуп, азыркы күндө бактылуу 3 баланын ата-энеси болуп жашап жаткан кезибиз. Ал үйдө мээримдүү ата, сүйүктүү жар, жумуштан келип, канча чарчоосуна карабастан, балдары менен кенен ойноп, балдары менен баладай болуп ойноп, келип биздин кем курчубузду сурап, мээримдүү ата. Спортчу экенин башында билген эмесмин. Андан таанышкандан кийин бир жыл чукулдаганда билдим. Ага чейин такыр өзү деле билдирбептир, мен деле билчү эмес экенмин. Башында эле тренер болчу экен эле мен сүйлөшүп баштаган мезгилде. Спортчу экенин билдим, бирок тренер экенин билген жокмун. Бир жыл, 1,5 жыл деген чукулда агай экенин билдим. Колдоп, анын ийгиликтерин көрүп, анын колуна тренировка кылган балдардын ийгиликтерин көрүп, негизи анын ийгилиги бул менин ийгилигим деп эсептейм да. Бул канчалык ийгиликке жетсе, мен ушунчалык кубанам. Мен негизи ушул жолу өзүм баргандан тандагам, мен өкүнбөйм. Менден башкасы эми олимпийский вид болуп, биздики не олимпийский вид болгон үчүн эми олимпийский видке мен өкүнбөйм, бирок жаш балдарды ошого тарбиялаганга үгүттөгөнгө аракет кылам да. Ошол жолду көбүрөөк басым кылам азыр. Оюм ошол да. Кичинекейимден эле ушуну максат кылчумун, ушуну тилек кылчумун, ушундай болом, буюрса чоңойсом депчи. Анан мен тренер болуп калган себеби кандай десем, эми жана өзүм көп жетишпей калган нерселерди ошолордон кызганып, анан ушуларга, ушу мен жетпеген максаттарга, мен ойлогон ойлорго ушу балдарым жетсин деп ошол ойдон тренер болуп иштеп калгам. Негизи ошол. Анан мындай
кандай десем эми биз мезгилде биз урушкан мезгилде альтернативный бой анан основной болчу да, основнойдо эми мен бесим жетпей калчу көбүнчөсү үчүн мен 55 60 52де урушуп калган үчүн калп айтпасам мен видео камералар болчу да, азыркыда интернет соцсайт мындай инстаграм мындай нерселер жок болчу. Бу жерде ырасчылык айтып кетем, Эмил Токтогонов агайга, себеби Валетуда эр таймашты чемпионат кылып ар бир весте 55 52 57ден баштаган үчүн Кыргызстан чемпиону, Азиянын чемпиону кылып ушул агайдан биринчи жолу ошодо урушкам мен. Валетуда да чемпион Кыргызстан болгонмун, чемпион Азия болдум. Ага чейин основной кандай десем эми основной бой болуп 70ке чейин 1 вес, 70ден өйдө 1 вес, анан тияж 1 вес болгон үчүн биздин вес жетпеген үчүн эле круговой уруша албай альтернативный урушуп жүргөнбүз да. Ал негизинде интернет болгон эмес, кандай десем эми көп нерсе азыркыларга эми жеңилдик да, бүт нерсе бар, интернет бар, бүт нерсе убагында чыгат. Ал мезгилде видео камера болгонго дейм менимче. Колдоо деле болду десем жарашат, анткени атам ата энем ыраазымын. Мен өзүм тандаган кесипти ушундай эми единоборство, бой без правилде панкреатомдо травма көп болот да, ошого карабастан атам эми өзүң кесибиңди тандадың, өзүң аягыңа чык деп, бирок мындай спонсор жагынан, колдоо жагынан эч ким болгон эмес, өзүм күчүм менен эле келип ушу даражага жеттим десем жаңылышпайм да. Ана, нанова. Эмеспи? Кайсыны? Нан аласың, нан, а? Шуну? Мына. Кармачы? Кармайласыңбы? Нурбектин ийгиликтерине эне катары өтө жогору баалайм. Башында өзү чындыгында эне бала ооруса эненин жүрөгү ошо өрт эмеспи? Ошол сыяктуу бул баламын спортко барганына каршы деле болгон эмесмин. Анткени мен өзүм ошол Нурбекти студент мезгилимде ошол дене тарбия сабагына кызыкчу элем өзүм. Анан ошол эненин беремени мезгилде эне эмнеге кызыкса, ошо төрөлгөн бала ошого кызыгат экен да. Мен ошого толук ишенем. Анткени Нурбек ошо кичинесинен эле спортко кызыкты. Нурбектин ошо эмгеги менен балдарынын эмгекке жеткиргени ийгиликтери ушу Нурбектин ийгиликтери деп ойлойм. Мен эми билбейм, агам жөнүндө көптөгөн пикирлерди билем. Мен агам менен аябай сыймыктанам. Классташтарым көбүнчө эле айтып калат, сен агаңы көрдүк, сен агаң мындай күрөштөр менен машыгып атат экен деп айтышат. Эми алар айтканда мен аябай кубанып кетем да. Себеби эми менин агам ушул жерде аты чыгып атат деп классташтарым жанында өзүмө кичине башкачараак сеземин. Кандай десем эми мен дагы агамдын жолун жолдогум келет. Агамдай чемпион болуп, Негизи биздин зал ушул. Мен өзүм ушу жерде дене тарбия мугалими болуп иштейм. Залдын устойлары жакшы. Бала 50дөй бала бар азыр. Стабилдүү результат берип, залдын атын чыгарган 20дан ашык бала бар өзү негизи. Бул ушу балдардын мээнети, балдардын жеңиши десем да жаңылышпайм. Бул пояс Кудайбердиұлы Санжардың жеңишинде ал мен биринчи болгон окуучулардын бири. Бул Акжар кубогунда 2018 жылы чемпиондук пояс тутуп алган. Бул болсо Чапкынуулу Кошой. Бул комбат жүжүсүдан кече жакында так числосун билбейм. Азияны утуп келди, буюрса Украинага бирге даярдатабыз азыркы учурда. Бул болсо, бул да Эрнис деген баланын ремени, бул круговойдон бойдон уттум, FFC
организациясынан. Бул болсо Садыгул Үрскелдин тойусу. 2018 жылы Акжар кубогунда өткөн турнирде Кудайбердиев Санжар менен Садыгул Үрскелди. Кудайбердиев Санжар 84 килограммда жеңүүчү болуп алтын курду алган. Ал эми Садыгул Үрскелди 60 килограмм салмакта бул ременди алган. Алар менин биринчи окуучуларымдан болуп эсептелет. Мен Маткермов Нурбек агайыма ушул Ош гуманитардык педагогика институтуна тапшыргам, физкультура тарбия адистигине. Ошол боюнча келип калдым. Ушул жерге келип, ушул Нурбек агайымды издеп таап, ушул жерге ошол окуу жай аркылуу агайым менен таанышып, мен агаларым бар эле, агаларым ошо Нурбек агайымдын колуна тренировка алгандыктан ошол агаларым жол көргөзүп, мен бул Маткермов Нурбек агайым башка маштурчуларга караганда өзүмдүн оюм өтө жөнөкөй, анан көздөгөн нерсесине мындай талкпай эмгектендирип жеткизгенге аракет кылат. Эмгекти өтө катуу талап кылат. Ошонусу менен айырмаланып турат. Анан талапты катуу коет. Көчөдө урушпагыла, көчөдө жүргөндү мен өзүм атамдай, агаларым кандай насаат кылса мага ошондой насааттарын айтып, мен ушул даражага алып келип отурат. Ошо агайыма чоң рахмат. Алла разы болсун. Ошо агайым ушундай талкпаган эмгектерди мага кылдырып аткандыктан мен жакшы ийгиликтерге жетишип жатам. Негизи мен өзүм айтпасам да бул нерсе эл оозунда айтылып эле жүрөт. Буга чейин физкультурный академиядан СКАФ деген зал чыгып жүргөн экен, ушундай эрежеси мушташка. Андан кийин ал зал деле жок болуп, частный залдарга бөлүнүп кетти. Мен айтпасам да буга чейин мага чейин деле айтылып жүрөт. Ушундай ОГИПден, институттан, ушундай ЭМАМадан, ушундай эрежеси мушташтан ушундай зал түштү деп. Буга чейин мен айтпасам да эл оозунда айтылып жүрөт да, жок деп эсептейм. Башка университеттердин атында.